Садыр Жапаров иш сапары менен Казакстанга жөнөп кетти. Кыргыз-Кытай чегарасы убактылуу жабылды. Кыргыз улуттук университетинин ректору алмашты. Президент Садыр Жапаров бүгүн 17 сентябрда Борбор Азия мамлекет башчылары менен Германиянын федералдык канцлеринин экинчи жолугушуусуна катышуу үчүн Казакстандын Астана шаарына келди. Мамлекет башчынын борту Казакстандын баш калаасынын эл аралык аэропортуна конду. Мамлекет башчыны Казакстан премьер-министринин орун басары, өкмөт аппаратынын жетекчиси Галымжан Койшубаев жана башка расмий адамдар тосуп алышты. Эл аралык аэропортто ардак кароол тизилди. Эскерте кетсек, сапардын алкагында президент Садыр Жапаров Борбор Азия өлкөлөрдүн президенттеринин Германия Федеративдүү Республикасынын ишкерлери менен жолугушуусуна катышат. Германиянын бизнес коомчулугу менен өзүнчө жолугушуу жана федералдык канцлери Олаф Шольц менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Бүгүн 17 сентябрда Кыргыз-Кытай чегарасындагы Торугарт унаа жолу жана Эркештам унаа жолу көзөмөл өткөрүү пункттары убактылуу жабылат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чегара кызматынан билдиргендей, Кытайда күз ортосу майрамын майрамдоого байланыштуу Кытай тараптын демилгеси менен жабылууда. Көзөмөл өткөрүү пункттарынан адамдарды жана жүктөрдү өткөрүү 18 сентябрда жанданат. Докторбек Чонтоев Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин ректору болуп дайындалды. Окуу жайдын мурдагы жетекчиси Төлөбек Абдрахманов өзү жазган арыздын негизинде иштен бошотулду. Ректорду алмаштыруу боюнча жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Токмок шаарындагы бала бакчанын имараты мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдирди. Текшерүү иш-чаралардын натыйжасында 2004-жылы мурда менчиктелип кеткен Токмок шаарынын 3-кичи районундагы номер 18 дарегинде жайгашкан бала бакча мамлекеттин менчигине өткөрүлдү. Тактап айтканда, аянты 1140 чарчы метрди түзгөн бала бакчанын имаратынын бир бөлүгү жана ага жанаша жайгашкан аянты 4235 чарчы метр жер кайтарылды. Бишкек шаарынын 4 көчөсүндө капиталдык оңдоо иштери аяктады. Мэрия билдиргендей, 2 көчөнүн тротуарын, дагы 2 көчөнүн жолун капиталдык оңдоо иштери жыйынтыкталды. Разаков көчөсү Фрунзе көчөсүнөн Баетов көчөсүнө чейин жана Баетов көчөсү Разаков көчөсүнөн Орозбеков көчөсүнө чейин капиталдык оңдоодон өткөрүлдү. Мындан тышкары Фрунзе көчөсүндө Абдрахманов көчөсүнөн Шопоков көчөсүнө чейин жолдун түндүк тарабында жана Шопоков көчөсүндө Жумабек көчөсүнөн Фрунзе көчөсүнө чейин жолдун батыш тарабында жөө өтмөк капиталдык оңдоодон өткөрүлдү. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Музыка ишмерлер союзу менен биргеликте улуттук музыкалык аспаптарды жасаган усталар арасында сынак жарыялады. Конкурс комуз, кылгыяк, темир ооз комуз жасаган усталардын арасында өтмөкчү. Сынак кыргыз элинин улуттук баалуулуктарын, маданий мурастарын сактоо жана жайылтуу, улуттук музыкалык аспаптарды жасаган усталарды колдоо, аспаптардын сапатын жогорулатуу максатында уюштурулду, деп билдирди министрлик.